Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mana uşunu жақшы bileyli, biz üçün en жақшы nerse Allah Taala bizge bergen vaqtты, anın dinin үйрөнүү üçün sarptagan vaqtыбыз. Allah Taalанын dinin okup үйрөнүп турган вакыт en жақшы вакыт. Анткени мына ошол вакытта пенде Allah Taalанын dinin түшүнүп жетет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кам көрөт. Мына ошонун натыйжасында Allah Taala аны эмне үчүн жаратканын билет. Жана окуп, угуп, өзү амал кылып, андан кийин аят хадистердин маанисин, ошол аят хадистерди адамдарга жеткире баштайт. Качан бир аят окуп турган вактыңыз, же бир хадисти окуп турган вактыңыз, же угуп турган вактыңыз бул өмүрүңүздөгү эң жакшы вакыт болуп саналат. Анткени Аллахтын сөзү Кур'ан-ы Карим жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистери бизди жакшылыкка гана жетектейт. Ошондуктан күнүңүздүн бир саатын болсо да күн сайын диниңизди окуп үйрөнүү үчүн сарптаңыз. Өкүнүчтүүсү кээде вактыбыз пайдасыз нерселерге кетет. Сааттап, интернетте пайдасыз нерсе менен алектенүү бул инсанга жакшылык алып келбейт.